Соңку айларда уюлдук телефонду колго алып, социалдык тармактардагы баракчаларыңа кирсең, болгону 360 сом төлөп, 20-30 миңдик буюм тайым, эмеректерди сатып ал деген жарнамалар көңүлүңдү бурат. Бир жылдан бери пандемия элди жакырчылыкка токуп, айласын таппаган карапайым эл аз берип көп алууга агылууда. Бирок бул каржы пирамидасын көзөмөлдөгө же изилдөөгө убакыт келип жетти көрүнөт. Алгач асыл айымдар интернет дүкөнүнүн 2 негиздөөчүсү катышуучуларга убадалаган акчаларын бербей качып жүргөн жеринен кармалышты. Видеону сөз түрдө аягына чейин көрүңүз. Ассаламу алейкум, урматтуу менин бүркүт көздөрүм. Азыркы учурда интернет тармагындагы өтө чоң болгон бир маселе талкууланып жатат. Бүгүн мен сиздерге ушундай мошенниктер кандай жол менен сизди алдап кетерин айтып беремин. Көбүңүздөр эле ушундай бир оюнду көрсөтүп, ойноп көрсөңүз, сизге iPhone беребиз деп сайттардан өздөрүнүн оюнун көрсөткөн мошенниктерге кээ бирлериңиздер алданып, кээ бириңиздер ошол нерсеге кызыгып калган учурларыңыздар болсо керек. Мына сиз ойногон, көргөн ошондой жалган нерселер чыныгы мошенниктин колунан жаралат. Арам тамактардын сиздер ойлонуп көрүңүздөрчү, ким эле өзүнүн жанынан сизге кымбат нерсени аз акчага берип койсун. Мындай мошенниктердин оюнуна кызыгаардан мурда жакшы ойлонуңуз. Сизден мисалга 300 сом сурап, сизге срочно азыр чоң телевизор салып жиберебиз десе, ойлонбостон ошол жазган адамды же сайтты сразу блоктоп салыңыз. Эгер блоктошту билбесеңиз, кирбеңиз же сүйлөшпөңүз. Кудай буйрса, мени угаткан болсоңуздар, бүт бардык шотторум арестен ачып бергенде, финиш албагандар, буюм албагандардын чеги менен киресиздер. Баарыңыздарга ушу чек менен кайтарып беребиз. Ушундан тынчырагы жок. Бүгүнкү күнүбүздө араң жашап жаткан элди ушинтип алдап акчасын алып элди кыйнап жаткан арам тамактар өтө көбөйүп кетти. Сизге кеңешим, эгерде сизге акча ушундай керек болуп жатса, соода сатык менен акча табыңыз. Бул ислам дининдеги адал жумуштардын бири. Мүмкүнчүлүгүңүз жок, майып болсоңуз бизге кайрылыңыз. Биз кайдыгер карабаган кыргыз элибизден сиздин майып экендигиңизди көрсөтүп, жардам сурап беребиз.